Аркы дүйнөгө узады деген кемпир өлүкканада тирилген. Туладагы окуя. Кемпирди карап чыгып, анын көз жумганын тастыктап, андан соң өлүкканага алып кетишкен. Өткөн аптанын соңунда Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон учуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип, өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Сизди 100% бонус күтүүдө. Регистрация болуп бүткөн соң пополнить счетту басабыз. Ал жака киргенден кийин Antix Money KJ кирип туруп, OneXBet'ин официалдуу менеджери Анварга кайрылабыз. Сиздер мобильный Kiwi Элсом аркылуу толуктап ойносоңуздар болот. Ушул счетту көрсөтсөңүздөр сиздерге 2 мүнөт ичинде облусундагы айылдардын биринде адаттан башкача окуя болуп, аркы дүйнөгө узаган кемпир тирилип келди. Бул туурасында Тула жаңылыктар кабарлады. 88 жаштагы кемпирдин абалын сурайын деп келген сиңдилеринин бири анын дем албай сулук жатканын көрүп, туугандарын жанан тез жардам чакырган. Бир аздан кийин медиктер да, полиция кызматкерлери да келген. Сөөктү карап чыгып, анын көз жумганын тастыктап, андан соң өлүкканага алып кетишкен. Ал эми 3 сааттан кийин аны тирүү алып келишкен деген таңданган Елена ал журналисттерге кемпир өлүкканада жатканда ойгонгондугун айтып берген. Карлыгынан улам кайда жатканын толук аңдабай, мени карактаган жатышат деп түшүнүп алгандан кийин өлүкканадан шаша чыгып бара жаткан кызматкерлерин чакырган. Кемпирдин окуя чоо жайын сурашканда эч нерсе эсинде жоктугун, үйдөн сыртка чыкпагандай эле маанайда отургандыгын айткан. Булак Спутник KJ биздин каналга жазылып, жана акыркы жаңылыктарды билиңиздер.